Андан кейін қарайбыз. Бізде не бар? Bir монда image бар. Тұрат Алыбаев деген бар. Flutter developer-ам, бұндан да. Окей. Бұлардың бары мындай вертикально түзіліп тұр да. Демек біз бодиге сразу эле колумн берсек болот экен. Колумн. Колумн бергенден эми карасак, бу жерде фото бар экен, биз фото болгонун билбейбиз да. Фото болгонун билбейбиз. Демек бүгүнкү тема bizde lokal endi qaraymiz. Google'dan сұрайбыз. Birinchi mындай кыл дейт да. Flutter specifying assets. Demek biz assets деген арасындамыз. Биздин темабыз assets да. Азыр бул жактан карасак деталдуу чыкпашы мүмкүн. Биз аны даже кыргызча которуп туруп окусак болот. Flutter бул турган иштеп чыккан. Окей, буларды билебиз. Синтакс имеджасы биринчи кадам. Биринчи кадам эмне? Карасаңыздар, могул жерде деталды көрсөтүп коюпту даже. Бассак, эмне кылыптыр? GeForce деген бунун проекти бар экен, ошого Assets деген папка ачтыр. Анын ичине Images деп ачтыр да. Окей, биз да ушундай кылалы. Бул жакка уже колдонмолорду жазып атабыз. Мону main folder деп коюшат, мындай lib'тин каршысына, lib'тин ичине эмес, могул жакта проектибиз могу салып коюп берсеңиз да, ушул папканын ичинде. Анда project folderге, project папкага assets деген папка кошобуз. Андан кийин эмне кылыптыр? Анын ичине images деп коюптур. Окей. Assets папкасына images деген папка ачабыз. Окей, биз акыралы модульге келдик. Муну бассаңыздар, муну басасыздар, assets деп жазасыздар, enter. Окей, биз assets папкасын түздүк. Эми буга биз бир фото коюшубуз керек. Бул жакта бир фото коюптур. Атын өзгөртүп алалы. Түшүнө турганбы? Турат. Окей, буну алып келебиз. Могу assets'in ичине коебуз, Assets ичине койдук биз. Окей, фотону алып келдик. Assets ичине койдук. Бирок мунуку тоголоо экен, биздики төпсүз болуп калды. Ошол жерден бир аябай калышы мүмкүн. Андан кийин шрифтин өзгөртөт экенбиз. Давай шрифт өзгөрткөндү табабыз. Шрифт эмесе эмне дейт? Фонт дейт, Flutter'ın өзү могу Google Fonts'tu рекомендация кылат экен да. Ушуну колдонгула дейт. Бирок биз пока көчүрүп алгандан көрө оңой жолу ушул. Давай биринчи могу эме фотону алып келип коелу, андан кийин Google Font менен иштегенди билебиз. Себеби көпчүлүк эле ушул Google Fonts'tu колдонот. Реальный проекттердечи. Себеби бул колдонгонго ыңгайлуу. Анан баягылай башкалар мисалы өздөрүнүн текст тилин көчүрүп алып туруп, ассетке коюп туруп колдонушат. Ага караганда бул дагы да мындай оңойраак, анан колдонуш да жакшы да. Окей, бизде алып келип койдук. Андан кийин эмне кыл дейт? Буну images алып кой дейт. Окей, бизде ошентип коелу. Images алып коелу. Images. Бул папка. Images, мол Албаевди image деп коет. Окей, assetке дагы биз icons деген папка ачып коелу. Сүрөттөрүбүз, анан айкондорубуз болот да. Пока айконста эч нерсе жок болсун. Почти бир нерсе койсок да болот. Буну алып келип иконка коюп коелу. Бизге мындай мисал болсун деп иконканы койдум да. Иконсу дагы иконканы дагы.
Andan geldik, biz буларды коштук ооба. Бирок азыр бул даяр эмес бизгечи. Себеби биздин компаниябыз келгенде, дайыма келгенде эмнени окуйт? Липти окуйт, Могу ассетти окубайт, build'ти окубайт, башка кылбайт, липти окуйт. Ушул нерселерди, могу ассетти койгон нерселерди биз липке интеграция деп коет. Липке кошуу үчүн могуста process YAML деген бир файлыбыз бар да. Бул жакта эмне болот? Бир аз process YAML жөнүндө сүйлөшөлү. Комментарийдерди өчүрөлү. Окей. Process YAML'да эмне бар? Биринчи name бар. Бул биздин проектибиздин аты. Биз проектти ат койгонбуз, сабак койгонбуз F8 деп. Андан кийин description бар. Биздин проект эмне жөнүндө? Биз description жазган эмеспиз. Ал default мындай. Өзү крит кылганда биз эч нерсе жазбасак, бул a new Flutter project деп келет. Андан кийин publish to дейт, бул none деп келет. Буга көңүл деле бурбайбыз, бул баягы продакшнга чыктыбы деген сөз да. Биздики none пока. Андан кийин биздин приложениянын версиясы. Приложениянын версиясы өзгөрөт го. Ошону бул жактан контрол кылышат. Мисалы, могул жакта 2 деп контрол кылышат. Же 3. Даже мурактарын контрол кылышат. Баягы 4-4 версия депчи. Ушундай кылышат. Андан кийин environment деген нерсе бар. Буну кийин түшүнөбүз. Dependencies биздин пакеттер менен кошобуз. Азыр Google пакет кошкондо бул жөнүндө сөз кылабыз. Dev dependencies боюнча кийин сөз кылабыз. Бул пока кийинки темаларда. Азыр биз эмне кылабыз? Азыр биз келебиз, могул жакта өз айттык да. Эгер сен бир фото кошкуң келсе, мондой колдон дейт. Могу фактердин астына келебиз, буну комментарийден чыгарабыз. Андан кийинкинде комментарийден чыгарабыз. Андан кийинкинде. Process YAML'да аябай мындай строго да. Эгер бир нерсенин астында болсо, мисалы, могул use material design true деген нерсе фактерге, могул фактер деген жазууга тиешелүү болсо, 2 боштук. Башкача бир тап мындай солдо туруш керек да. Азыр могул жерде ката өтөт. Бир тап солдо туруш керек депчи. Эгер буну кылбасак болбойт. Бул мындай process YAML manually мындай каталарды кечирбеген бир файл да. Тап басып коебуз, окей. Буга келип тап басып коебуз. Окей. Бизде ката кетти. Эми келебиз, бизде edok bu assets images'in içindечи. Edok bu JPEG деген жок да. Бизде эмне бар? Asset'in içinde. Окей. Анда жазабыз. Давай башына жазабыз. Мында атырлычы. Бизде эмне бар? Assets'in içinde. Assets'in içinde. Анын içine киресиң. Анын içinde icons деген нерсе бар. Icons деген нерсе бар. Анын içinde mastercard.png деген файлым бар. Ошону алып келдик да. Окей, андан кийинки фотом. Assets'ке кир. Анын içinde images деген файлым бар. Окей, images жазылды мага автомат түрдө. Анын içinde Турат Алыбаев деген Турат Алыбаев .jpg экен, J файлында бизде бир сүрөтүбүз бар. Эми суроо да. Мисалы, могул icons'un içinde бизде жүздөгөн иконкалар бар. Image'in içinde бир 20дай фото бар. Ар бирин ушинтип жазып чыгабызбы деген суроо болот да. Биз кандай кылабыз? Келебиз, могул assets'in içindeki, icons'un içindeki баардыгын ал деп коебуз. Мону бербей эле коебуз. Ошондо баардыгын алган болот. Андан келебиз, assets'in içindeki, images'in içindeki баардыгын алдык. Каерде баягы файлдар турса, каерде папка бүтсө, ошол жерге чынап келип коюп коебуз. Калган ичиндеги баардык файлдарды канча болсо ошонун баарын алып берет да булчу. Окей, буну бердик. Буну бергенден кийин биз ушул фотону көчүрүш үчүн муяк басабыз. Окей, бастык. Бассак, бул жакка келди. Проблема 0 деп чыкты. Баары нормально, проблема 0. Окей, проблема жок. Анда келебиз дагы неме колдонсок болот. Login page дейбиз. Login page. Children келдик. Эми asset'tеги мисалы биз мурда өткөнбүз да. Интернеттеги бир фотону коюнучу. Эми asset'теги.
Image деп жазабыз, анан asset'тен өзү чыгат. Эми келебиз, медем no name деген эмне дейбиз, карасак, бул string экен. String алат. Бул name'ine биздеги мол фото, кайсы фотону коюлгу келсе, ошонун жолун жатабыз. Ал каякта assets'in içinde, anın içindeki images'in içinde, images'in içindeki Turat Alıbayev yükledi. Turat Alıbayev. Hem bastık, bizge foto geldi. Foto mындай эме болуп калды, чоң болуп калды. Бизде канча болуш керек? Көрмөнүн экранында ушундай көрүнсө болот бизде. Окей, өзгөртөлү, анда карайбыз, бул эмне алат экен, имейдин сайз алат экен деп карайбыз. Карасаңыздар, double дейт, width ана кайтат экен. Width 70 болсун, height дагы 70 болсун, бийиктиги дагы. Бийик дагы 70. Карадык, карасак, ооба бизде нормально болду. Азыр нормально болду да. Келип туруп, мисалы астына бизде эмнебиз бар эле? Мол эмне бизде? Уже билебиз да, бул эмне экенин. Text field да. Астына бир text field берсек, ортолоп калат да. Себеби text field бүт баягы row'ду мол жакты full каттаган үчүн мол ортого жылып калат. Биз ошону азыр бул коелу да. Келебиз, text field жазып койсок, бул ортого жылып калды. Эми буну да мындай ортого жылдырыш үчүн келебиз, колумнда эмне бар эле? Cross болуш керек да. Cross alignment center ортого жылдырабыз. Демек main экен. Main action деген. Шуну көп азаштам мен. Келем, main action. Келдик, окей. Бизге келди.